وقد ألف بعضهم رسالة في أشياء تجلب الفقر. Кейбір алдындар атайын бір мақалаларды жазып шыққан, ал жерде жақырчылыққа себеп болуучу, жақырчылықты алып келүүчү нерселерди айтат. Ошо жақырчылықты алып келүүчү нерселер жөнүндө айтабыз. Кедейликти. Вашия турисин нисян, унчактыкты алып келген. Вашия тадурру бил абдан, адамдын ден соолугуна зыяндуу нерселерди айткан. Эми азыр биз ошолордун ичинен мимма юрисул факр, адамга жақырчылыкты, кедейликти алып келчү себептер. Ат-тахаун фи салатил жамаа. Биринчи кедейликке себеп жамаат намазга көңүл бөлбөй коюу. Жамаат менен 5 убакыт намазга барып окуп туруш керек эле. Бул жамаат намазга көңүл бөлбөй, анын кадырын, урматын жайына койбой коюу. Демек 5 убакыт намазга барбай коюу, көңүл бөлбөй коюунун өзү жакырчылыкты алып келет дейт. Вал машу байнал маъзи вал ганам. Кой менен эчкинин ортосунда, кой менен эчкинин ортосун бөлүп басуу дагы жакырлыкты алып келет дейт. Ва тулул алфар ва тaqlimuha bil fam. Жана дагы жакырчылыкты алып келүүчү нерсе себептерден тырмакты узун алып жүрүү. Тырмакты узун өстүрүү бул жакырчылыкты алып келүүчү себептерден кедейликти алып келет дейт. Ва taqlimuha bil fam, жана тырмакты тиши менен алуу. Тырмакты атайын тырмак алгыч менен албастан тиши менен тиштеп кыркып алып салуу бул дагы жакырчылыкты алып келүүчү себеп болот экен. Вахтикару таам, жана дагы жакырчылыкты алып келүүчү нерсе ошол тамак ашты басып коюу, бөлөктөрдөн өзгөчөлөрүн басып складка камдап коюп, жалаң гана өзүм жейм, өзүм гана көрөм деп эл менен бөлүшпөй коюу, бул дагы жакырчылыкты алып келүүчү себептерден. Ва харqu qishril basari ва thum, жана дагы бул биздеги үйдөгү турмушта көп колдонуучу нерселер, көбүнчө аял кишилерге тамак аш кылганда керек болчу нерсе. Харqu qishril basari ва thum, пияздын, чесноктун кабыктарын өрттөө. Демек пияздын, чесноктун кабыгын өрттөө жакырчылыкты алып келе турган нерселерден экен. Ошондуктан буларды өрттөбөш керек. Ва науму уриянан, жана дагы кедейликти алып келүүчү нерселерден науму уриянан, жылаңа чуктоо. Демек кечинде уктаганда жылаңа чуктаса, анда бул дагы не жакырчылыкты алып келүүчү нерселерден. Ошондуктан аврат жер жабык болгон жакшы болот. Ва касратун наум, көп уйку, ашыкча эле уктай берүү дагы кедейликтин келүүсүнө себеп болот. Ва акулул жунуби ва наумуху, жана дагы жакырчылыкка келүү, жакырчылыктын келүү себеби жунуп адамдын тамак аш ичип жеши жана укташы. Өзү жунуп болуп туруп, анан дагы уктап атса, анан дагы келип алып тамак ичип атса, булар бардыгы көп улана турган болчу болсо, албетте бул жакырчылыкты алып келет. Жада калса пайгамбарыбыздын хадистеринде келгендей, жунуп бар үйгө периште кирбейт деди. Сүрөт турган үйгө периште кирбейт. Ит бар үйгө периште кирбейт деди. Ошондуктан жунуп абалда ичип жеш дагы бул адамдын факыр болуп, кедей болуп калышына себеп болот экен. Ва машху куддама шейхихи ва абихи ва нидаухума бисмихима. Жана дагы кедей болуп калууга себеп устаздын астында басуу. Устаздын астына басып адепсиздик кылуу. Ва абихи, атасынын астына же апасынын астынан басып адепсиздик кылуу дагы бул кедейликти алып келүүчү себептерден дейт. Ва нидаухума бисмихима, жана устазын же ата-энесинин аты менен чакыруу, ата же апа деп айтпастан, эй Балтабай, эй Тешебай деп атасын, энесин же болбосо устазын, биздин кыргызча айтканда бешигин терметип койгондой аты менен атоо, бул адамдын келечекте кедей болуп калышына алып келүүчү нерселерден. Ошондуктан ата-энеге дайыма ата, апа деп кайрылыш керек. Устазга устаз деп, дамла деп кайрылыш керек. Алардын аттарын атап чакыруу, алардын астынан адепсиздик кылып басып кетүү, өтүп кетүү, кыя кесип кетүү, мына ошо окшогон нерселердин бардыгы кедейликти алып келүүчү нерселерден. Андан кийин дагы жакырчылыкты алып келүүчү нерселер татйирул хамам аля сутух. Көгүчкөндөрдү кармалуу үйдүн үстүнөн учуруу, бул да жакырчылыкты алып келет дейт. Ва таркул кумама ва забал фил бейт. Демек баягы зибаланы
мусор, баягы үйдүн шыпырындылардын, үйдөгү шыпырындыларды үйгө таштап коюу, аны сыртка чыгарбастан. Бул дагы жакырчылыкты алып келет дейт. Хадисте келген дейт: "Наззифу афниятакум, фа иннал яхуда ла юназзифуна афниятахум." Силер үйүңөрдү жана үйүңөрдүн тегерегин тазалап тургула. Анткени яхудтар андай кылбайт деген дейт. Мына ошол себептерден ар кандай асарларга карап, ар кандай аалым уламалардын айткан сөздөрүнө, кептерине, кеп кеңештерине карап, уламалар бул жерде бир топ жакырчылыкты алып келе турган себептерди айтып атат. Ва минху байтул анкабут. Жана дагы жакырчылык алып келүүчү нерселерден байтул анкабут, жөргөмүштүн желеси. Жөргөмүштүн желеси турган үйдү аны тазалабаса, жөргөмүштүн желеси каптаса, ал үйгө жакырчылык келет дейт. Жакырчылыктын келүү себептери. Вал исраф ва тактир. Жана дагы жакырчылыкка келүүгө себеп болчу нерселер ысырап кылуу. Үйдө ичкенде, жегенде, тамак ашты колдонгондо, акчаны колдонгондо деле, эмнени колдонгондо деле чектен ашык ысырап кылып жиберүү. Тактир деп бул чектен ашык экономдоп жиберүү дагы, бул дагы жакырчылыкты алып келүүгө себеп болот дейт. Ва ширау кисарил хубзи минал фуқара. Анан дагы кедейлерге нандын сыныгын сатуу же сатып алуу, бул дагы жакырчылыкты алып келүүгө себеп болгон нерселер дейт. Ва дуау алал ахли бишшар. Жана дагы өзүнүн жакындарына жаман бата тилек, жаман дуа тилек кылуу, өзүнүн жакындарына, үй бүлөсүнө. Бул дагы жакырчылыкты алып келет. Ва тахиюту савваху алал бадан. Жана дагы кийимди кийип турган абалда тигүү. Биз илгери ошондой бир учурлар болуп калганда аксакалдардын айтканын укканбыз. Кийип туруп эле көйнөк айрылып калса, мынер айрылып калса, минтип тигип атса, аксакалдар айтат эле: кийимди кийип турган абалда тиксе, бул кедейликти алып келет дейт эле. Мына бул жерде да ошону айтып атат. Кийимди кийип туруп, анан ошо чечип алып тикпестен ошо айрылган жерин, жыртылган жерин ошо кийген мойдон тигип же жамаган, бул жакырчылыкты алып келет дейт. Жана дагы жакырчылыкты алып келүүчү нерселер, жакырчылыкты дагы, унутчактыкты дагы, экөөнү тең бирдей алып келет экен бул нерселер. Аль-жулусу фи атабатид дар, босогого отуруу. Үйдүн босогосуна отуруп алуу, бул кедейчиликти да алып келет экен, унутчакты да алып келет экен. Ошондуктан бизде босогого отурба, же нары тур, же бери тур деп, бизде элибизде босогодо учурашпастан же нары өтүп, же босогодон бери өтүп учурашкандыктарынын да себептери ошондой болуп атат. Ва наумуд духа, жана шашке учурунда уктап жатуу. Ва таджфиуху важхи бидайлихи, жана жүзүн сүрткөндө кийиминин этеги менен жүзүн сүртүү дагы бул унутчактыкка да себеп болот, кедейликти алып келет дейт. Тасаррулул qaim, туруп алып шым кийүү. Шымды кийгенде туруп алып кийүү дагы жакырчылыкка себеп болот. Ва тааммумул qaid, жана селдени башка оронгондо отуруп алып оронсо, бул дагы жакырчылыкты алып келет дейт. Ошондуктан селдени бизде адатта туруп алып ороойт.